Қазақстанда Digital Nomad Residence дүнөлүк IT таланттарды тартуу үчүн визанын жаңы түрү ишке киргизилди. Пилоттук долбоор маалыматтык технологиялар тармагында иштеген чет элдик адистерди тартуу менен гана чектелбестен, өлкөдө туруктуу жашоого уруксат алуу мүмкүнчүлүгүн да берет. Чет элдик IT адис Астана Хаб порталына арыз бере алат. Аны кароонун мөөнөтү 45 календардык күндү түзөт. Андан кийин талапкер Казакстанда каттоодон өтө алат. Запущенные визы Digital Nomad Visa и Digital Nomad Residency. Казакстанда башталган Digital Nomad жана Digital Nomad Residence визалары акыркы виза нускаларынан түп тамыр менен айырмаланат. Алар талап кылынган IT кесиптерге гана багытталган. Эң негизгиси суроо талапка ээ болгон кесиптердин тизмесине ылайык. Бул IT кесиптердин тизмеси чектелген. Ошондуктан бул IT кесиптерге көбүрөөк көңүл бурулуп, чет элдик дагы, жергиликтүү дагы компаниялар үчүн аралыктан иштөө мүмкүнчүлүгү бар. Бул IT адистерине Digital Nomad электрондук визасын алгандан кийин Казакстанга келүүгө мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Посещать Казахстан после оформления, допустим, электронной визы Digital Nomad Visa.